31 март күнү айлана чөйрөнү көрктөндүрүү максатында улуттук жашыл мурас өнөктүгүн улай Беш Таш мамлекеттик жаратылыш паркынын 0,40 гектар жер аянтына 350 дана ийне жалбырактуу көк карагай көчөттөр отургузулду. Ага облустук райондук мекеме уюмдардын кызматкерлери жигердүү катышты. Азыр отургузулуп аткан көчөттөр өзүңүздөр байкап атасыздар. Бул гибрид жанагы көгүш ел менен Тянь-Шанский элинин экөөнүн ортосунан чыккан көгүш ел болуп атат. Кудай буйрса былтыркыдай эле өнүм бере турган болсо, бул жакшы. Бул баягы тигип койгондон кийин эле жөн эле талаага чыштап койбой, былтыр Беш Таш паркынын кызматкерлери ошол суугарып, эң негизгиси тегерегин баары курчалды да. Март айынын башында биздин областта ошол жашыл мурас өнөктүгү старт алды. Ар бир райондордо ушундай көчөт отургузуулар жүрүп атат. Анан кийин биз азыр бир нерсени баса белгилеп коюш керек. Негизгиси эле көчөттү отургузуп коюу эмес, ошо көчөттүн өнүп чоңоюшуна чейин көзөмөлгө алуу болот. Биздин облуста да штаб түзүлгөн. Ушул штабтын ошол негизги максаты ошол болот. Баягы көчөттү жөн эле отургузуп койбой, ошонун чоңоюп өсүшүнө дагы көзөмөл жүргүзүү. Отургузулган көчөттөрдүн өнүмдүүлүгүн көзөмөлдөө иштерин Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Талас регионалдык башкармалыгынын тийиштүү кызматкерлери жүргүзөт. Белгилей кетсек, былтыркы жылыда аталган иш-чара Беш Таш мамлекеттик жаратылыш паркынын аймагында ишке ашырылган. Тыкыр көзөмөлдүн натыйжасында бүгүнкү күндө дээрлик бардык көчөттөрдүн өнүп өскөнүн көрүүгө болот. Бизге коюлган Талас областында коюлган пландык көчөттөрдү биз бул жылдыкын баштадык, ийгиликтүү баштадык. Азыркы жазга биз мекемелер арасындагы топ түзүлдү, көчөттөрдү инвентаризация кылып жүргүзөбүз. Анан ал толуктоодон кийин кандай болду өнүмдүүлүгү, аларды кароосу кандай болуп атат, ошону бүт текшерип чыгабыз. Анан барыңыздарды бул жакшы жашанга чакырып кетмекчибиз. Жашыл мурас бул келечектеги биздин келечек муундарга белек катары калсын, жана бул жаратылышты сүйүп, жана буну сактап, коргоп, өзүбүз күйбөсөк башка эч ким күйбөйт. Талас районунун Беш Таш жаратылыш паркында турабыз. Ушул жаратылыш паркта бүгүн жашыл мурас өнөктүгүнүн аркасында 40 соттук жерге ийне жалбырактуу көчөттөрдү отургузуп атабыз. Бүгүнкү иш-чарага Талас облусунун жана Талас районунун кызматкерлери катышып, бүгүнкү иш-чараны жүргүзүп атат.